Аскар Акаевден Кумтөр боюнча бардык айыптар алынды. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев кечээ 19 декабрда Орусияга учуп кетти. Маалыматты мурдагы министр Бекболот Талгарбеков тастыктады. Аскар Акаев суракка Кумтөрдөн бир дагы сом албаганы Сентера Голд акциясы жок экени аныкталды. Тактап айтканда, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланбаганы далилденди, деди Талгарбеков. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргыз өлкөсүнө 14 декабрда келген. Белгилей кетсек, Аскар Акаев УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн негизинде 2 августта Бишкекке келип, ошол эле күнү сурак берген. Ошондой эле Кумтөр иши боюнча кол коюлган документтер боюнча видео кайрылуу жасап кечирим сураган. 8 августта Аскар Акаев Бишкек-Москва багыты боюнча учуп кеткен. Россияда эмдөөдөн баш тарткандарга айып салуу каралууда. Роспотребнадзордо эмдөөдөн баш тарткандарга карата айып салуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Бул тууралуу Россиянын ЖМКлары ведомствосунун башчысы Анна Поповага таянып билдиришти. Анын айтымында, учурда бул маселе башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде каралып жатат. Белгилүү болгондой, буга чейин Австрияда эмдөөдөн баш тарткандарга 3600 евро суммасында айып салуу чечими чыгарылган. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында эмдөөдөн баш тарткандар үчүн 100дөн ашык кызматкерлери бар компанияларга айып салына баштайт деп айтылат маалыматта. Россияда жогорку сот видео материалдардын негизинде бет каптын жоктугуна айып салууга уруксат берди. Кыз келиндер арасында Куран окуу боюнча жарыш өтөт. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Куран Орду диний уюму алгачкы жолу кыз келиндер арасында Куран жазы аттуу республикалык Куран жарышын жарыялайт. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 22 декабрь күнү аймактарда тандоо туру уюштурулуп, жеңүүчүлөр финалга жолдомо алышат. Финал 26 декабрь жекшемби күнү Бишкектеги Борбордук мечитте өтмөкчү. Жеңүүчүлөргө жана алдыңкы орунду алгандарга кичи ажылыкка жолдомо, кызыктыруучу белектер жана акчалай сыйлыктар берилет.